Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеодо мен сиздерге PowerPoint темаларды жана өткөйлөрдү колдонуу тууралуу айтып беремин. PowerPointке кирген баардык темалар конструктор же болбосо эски версияларда дизайн өтмөгүндөгү тема тобунда жайгашкан. Ар бир вариант бул даяр тема. Бардык темаларды көрүү үчүн дополнительные параметры жибесин басыңыз. Каалаган теманы тандап алыңыз. Мисалы, бул тема. Тема бардык презентацияга колдонулат. Башка теманы колдонуу үчүн аны дизайн өтмөгүнөн тандаңыз. Конструктор өтмөгүнөн тандап алсаңыз болот. Теманы колдонгондон кийин варианты тобунан ошол теманын варианттарын тандай аласыз. Жалпы көрүнүшүн өзгөртпөстөн теманын ар кандай түстөрүн колдонууга болот. Мисалы, көп түсүн тандап алабыз. Өткөлдөр тууралуу айтып кетсек, тандоо уникалдуу өткөлдөрдүн 3 категориясы бар. Алардын бардыгы переход өтмөгүндө жайгашкан. Простые, бул өткөлдөрдүн эң негизги түрдөрү. Алар слайдтар арасында өтүү үчүн жөнөкөй анимацияны колдонушат. Бөлүп өтүп кетейин. Бул жерде простые, сложные жана динамическое содержимое. Экинчиси сложные. Алар слайдтар ортосунда өтүү үчүн татаал анимацияларды колдонушат. Алар жөнөкөй өткөлдөргө караганда визуалдык жактан кызыктуу көрүнгөнү менен ашыкча нерселерди кошсоңуз презентацияңыз профессионалдык деңгээлде көрүнбөй калышы мүмкүн. Бирок чынемдүү колдонуу менен алар маанилүү слайдтардын ортосунда жакшы таасирин тийгизе алат. Үчүнчүсү динамическое содержимое. Эгерде окшош слайд макеттерин колдонгон эки слайдтын ортосунда жүрсөңүз, анда динамикалык өтүүлөр слайдтардын өзүн эмес, түз толтургучтарды гана жыгдырат. Туура колдонулганда динамикалык өткөлдөр слайдтарды бириктирип, презентацияңызга андан да жагымдуу көрүнүш берет. Навигация тилкесинен керектүү слайдты тандаңыз. Бул өткөлдөн кийин пайда болгон слайд. Аны тандалган слайдка колдонуу үчүн өткөлдү басыңыз. Бул автоматтык түрдө өткөлдү алдын ала көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, сдвиг өткөлүн колдонобуз. Презентацияңызды бардык слайдтарга бирдей өтүүнү колдонуу үчүн время показа слайдов өтмөктө тобундагы применить ко всем командасын колдонсоңуз болот. Применить ко всем. Бул колдонгон башка өткөлдөрдү өзгөртө тургандыгын унутпаңыз. Тандалган слайдтын өтүүсүн алдын ала каалаган убакта ушул эки ыкманын бирин колдонуп көрө аласыз. Переход өтмөгүндөгү просмотр буйругун басуу жолу менен. Просмотр.
же болбосо слайдтын навигация панелиндеги воспроизвести эффект анимации буйртмасын басуу менен аткаруу болот. Бул жерге басабыз. Өткөлдү алып салуу үчүн жок кылууну каалаган өткөл менен слайдты тандаңыз. Переход к этому слайду тобунан нет баскычын тандаңыз. Без переходов. Бардык слайдтардан өткөлдөрдү алып салуу үчүн слайдка нет баскычын, андан кийин применить ко всем буйругун колдонуу керек. Автоматтык слайд-шоу үчүн өзгөрткүңүз келген слайдты тандаңыз. Андан кийин переход өтмөгүнөн время показа слайдов тобун таап, бул жерде таап, ал жерден по щелчку деген жилекчесин алып салыңыз. Кийин поза терезесине слайд көрсөтүлө турган убакытты киргизиңиз. Бул жерге убакытты киргизесиз. Бул мисалда биз слайдты 20 секундтан кийин же бул жерге 20 деп жазабыз. Автоматтык түрдө алдыга жылдырабыз. Башка слайдты тандап, бардык слайдтар керектүү убакытта болгонго чейин процессти кайталаңыз. Же болбосо бардык слайдтарга бирдей убакытты колдонуу үчүн применить ко всем буйртмасын бассаңыз болот. Ошону менен бүгүнкү сабак бүттү. Рахмат.